Ассаламу алейкум, ардактуу достор. Автомикс долбоорунун 3-чү чыгарылышында өзгөчө коноктор десек болот. Москва шаарында катардагы мигрант болуп келип, өз ишмердүүлүгү Москва шаарынан баштап, ийгиликтерге жеткен мырзалардын бири Нурболот мырза болмокчу. Ассаламу алейкум. Кандайсыз Нурболот мырза? Кош келипсиз Автомикс долбооруна. Алгач эле өзүңүздү жалпы эл журтка амандашып, эл журт менен амандашып, жалпы ел журтка өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Рахмат, чакырганыңарга чоң рахмат. Менин атым Нурболот. Кайсы жерде туулдуңуз ошол жерде? Жашым 25-те. Туулган жерим Ош областынан, Кыргызстандан болом. Ош областы Өзгөн районунун Мырзарык деген жерден болом. Үй бүлөдө 5 бир тууганбыз. Ата-энем бардык бир туугандарым Кыргызстанда, Москвада, азыркы учурда өзүм эмгектенип жүрөм. Азыркы учурда өзүңүз бул жакта жеке бизнести жана карьераңызды улантып жүргөн кезиңиз экен. Айтсаңыз, Нурик, Москва шаарына качан, кандай максаттар менен келип калдыңыз? Ушул ийгиликтериңизди жетүү үчүн көптөгөн кыйынчылыктарды басып өттүңүз болуш керек. А сиз кандай кыйынчылыктарды басып өттүңүз ушунда? Ушул ийгиликтерге жетүү үчүн? Эле кыйынчылыктар болду, негизи. Биринчи Москвага келгенде эми адам баласынын ою өзүнүн чөйрөсүнө карап өнүп өсөт. Мисалы, биздин оюбуз кандай болчу? Мен студент болуп жүрүп, Москвага келип, кичине акча табып, машина алып, кайра Кыргызстанга барып, окумай болуп, кайра окуумду улантам деп чечкем. Экинчи курсту окуп атканда, жарым курсту бүтүп туруп, анан Москвага келип, дворник болуп иштеп калдым. Биринчи иштеген жумушуңуз дворник. Көчө шыпырып иштеп калдык, бир 6 айдай. Ошол убакыт эми ал убакытты жаман деп айтпайм. Ал убакыт как бы свобода дегендей мага берди, ойлондум, көрдүм, көп нерсени окудум, көп адамдарды көрдүм, сабак алдым. Анан как бы потихоньку башка направленияга өттүм. Кухняга ошол направление менен 1,5 жыл иштеп, анан Эң алгачкы должностуңуз кайсыл болду кухнядан? Заведующий производством деп коет. Эми бизде шеф-повар деп сразу эми атабайт да, биринчичи. Заведующий производством деп коет. Бардык эле ошол шеф-повар кылган иштерди кылып жүрчүбүз да. Дагы бир достор бизде Татынакай сулуу кызыбыз Акбермет айым. Акбермет, саламатсызбы? Кош келипсиз биздин долбоорго. Жана өзүңүздү алгач эле көрөрмандарга жана күйөрмандарга тааныштыра кетсеңиз. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ушул долбоорду, Автомикс долбоорун көрүп жаткан көрөрмандар, сиздер менен мен Акбермет Сүйүнбаева. Мен өзүм кол өнөрчүлүк менен алектенем Москвада. Мастерская Акбермет Сүйүнбаева деген интернет кол өнөрчүлүк интернет магазинин негиздөөчүсү болгом. Негиздөөчүсү болосуз. Кайсыл жерде туулдуңуз? Мен өзүм Ош шаарынан болгом. Ош шаарында аэропорт кичи шаарчасында туулуп өскөм, ошол жактан. Ал жакта ошол эле мектепте 40-чы Сергей Павлович Королёв атында мектепти аяктап, 2013-жылы Ош шаарындагы айыл чарба техникумуна тапшыргам. 2016-жылы ал техникумдун ветеринария бөлүмүн аяктап, Москвага келип калдым. Азыркы Москва учурунда да биз билишибиз боюнча сиз кайсылдыр бир жерде окуйсуз? Мен Москвада ветеринария медициналык жана биотехнология академиясында сырттан окуйм. Сырттан окуп келесиз. Азаматсыз, Акбермет айым. Сизге алгачкы эле суроолордон болсун, сиз кол өнөрчүлүгү менен алектенет экенсиз. Билишибиз боюнча, анан кол өнөрчүлүк боюнча жакшы эле бизнесиңиз бар экен. Ушул кол өнөрчүлүк сизге эми алып келбей, мына кыйынчылык же болбосо кол өнөрчүлүктү кайсыл жактан өйрөндүңүз? Кол өнөрчүлүктү мен 2016-жылы баштагам. Уже 2 жыл боюн деп калды. 2014-жылы баштагам. Уже жазда 2 жыл болду, 1,5 жылдан ашып калды.
Мен биринчи муну ошто эле ойлоп жүргөм, бирок Москвага келгенде ушул Москвада Айымдар KG деген коом бар. Ошол коомдун жетекчиси Шахшизада эже менен таанышып калып, ошол эжеге жазгам, ушундай менде идея бар депчи, ушундай кол өнөрчүлүк мага жагат деп ошентип айтсам, анан ошол эже мага бүт жол көрсөтүп берген. Кантип кылыш керек, эмнеден башташ керек. Ушул менен башталып калган кол өнөрчүлүк. Кыскасын айтканда, сушеф кызматын аркалап жүрдүңүз 1,5 жылдан кийин. Мына достор, Кыргызстандан келип, дворник болуп иштеп, сушеф даражасына жетип, андан азыркы учурда ким болуп иштейсиз? Шеф болуп иштейм. Бир Москванын жакшы ресторандарынын биринде. Номер 1 ресторандардын биринде десек деле болот, достор. Бул мырза ушундай сонун ресторанда иштейт экен. Ал жерде болгону Москвада бир эле точкасы бар экен, угушубуз боюнча. Аябай сонун ресторан экен. Ошондой Нурик. Ошол жакта иштейт экенсиз, Нурболот мырза. Андан да башка жумуш менен алектенесизби? Азыркы учурда Москва шаарында мен бир супермаркетте иштейм. Андан тышкары өзүм визажист, парикмахер. Кээде заказдар боюнча макияж кылып, же болбосо ар түрдүү туурдурго, кечилерге өзүм прическа жасап, ошолда дополнительно ошол менен алектенем. Ошолор менен алектенип келесиз азыркы учурда. Азамат, көрдүңүздөр да достор, Москвада кыргызымдын кыздары, кыргыз кыздары канчалык сонун жүрүшөт. Эң мыкты кыздардын бири Акпермет айымга кол чабуулар болсун. Акпермет, айтсаңыз, кол өнөрчүлүк менен кошо жанагы өзүңүздүн туруктуу жумушуңуз бар экен, анан ушул убакыт табыш кыйын эмеспи сиз үчүн? Жок, мен заказ алып барып, заказ жеткире берүү убагында ошол чарчап калбайсызбы? Эми ал кандай десем, мурда бүт баарын успевать этишип, бүт баарын өзүм заказ алып, өзүм мисалы үчүн жасаган логотип, коробкаларын бүт баарын өзүм заказ берип, заказдарды өзүм принимать этип, андан кийин заказдарды полностью өзүм доставка кылып болчумун. Бирок кийин уже бир аз мындай чарчап калдымбы, уже жакшы үлгүрбөй калдым да. Андан кийин мага көп тааныштарым айтып калды, өзүңө бир помощница алып албайсыңбы депчи, жардамчы деп. Ошентип издеп жүрүп, анан көп издедим, ошо бир 2-3 ай аябай издеп, анан өзүмө бир помощница алгам. Азыр Мерим деген кыз, ошол мен өзүм заказдарды өзүм алам, бүт баарын даярдап, доставка, анан бүт өздөрүн жасап, ошол помощница кызым жеткизип берет. Ал помощница кызыңызга канча айлык бересиз? Коммерческая тайна. Коммерческая тайна, достор. Азыр дагы айта кетсек, ушул эле бизнесиңизди сиз Кыргызстанда өнүктүрүү оюңуз барбы, же болбосо Кыргызстанда конкуренция күчтүүбү, же кандай Кыргызстанда улантайын деген оюңуз барбы? Турмушка чыгып, уже жеке жашоо. Бул ишти мен Кыргызстанда албетте улантайын деген оюм бар, бирок мен мындай мынчалык кичинекей эмес, более расширенный кылып, кеңирээк вариантта кылып ачайын деп пландап жатам. Кудай буюрса, Кыргызстанга баргандан кийин бул бир эле кол өнөрчүлүк, таспи, браслеттерден эмес, андан башка дагы ар түрдүү бир мындай чоң магазин для подароктарга, белектерге, анан мисалы үчүн дагы азыр гүлдөрдү жасайт, бумагадан гүлдөрдү жасайт. Ошолор боюнча дагы бир чоң магазин ачсам деп пландап жүрөм. Кудай буюрса. Мен түшүнүгүм боюнча анда мындай экен да, сизде бир эле жерге заказ бересиз, бирок ар бир нерсени ошол жерден алып келсе болот. Туурабы? Ооба, мисалы үчүн туулган күнгө фотозоналарды кылса болот. Же болбосо азыр мындай чоң гүлдөр чыгып атат, көрсөңөр керек, фотосессияга атайындап алышат. Залды украшение алганда, мисалы үчүн тойдо чоң гүлдөр менен жасашат украшение. Ошондой гүлдөрдү жасаган. Андан башка да чоң киндер сюрприз бар, подарок кылса болот. Ошолорду, браслет. Дагы эмнелерди, мындай кыйынчылыктарды ушул бизнес, например, ошо сиз бизнестесиз азыр. Ошол бизнесте эмне кыйынчылык болду? Кандай оңой эле жасадыңызбы, же болбосо бирөөгө барып ушундай спонсор бол, же мындай бол деп айттыңыз беле? Ошол Молли деген сулуулук салонунун ээси экенсиз, мындай айтканда. Ошол салонду ачууда кандай эмелер болду сизде? Бул салонду ачуудан мурда
ошол кухняда иштеп жүргөндө көптөгөн өзүбүздүн мекендештер, жердештер өткөргөн тренингтерге бардым. Агалар менен тааныштым, эжелер менен тааныштым, совет алдым, уктум. Анан как бы почему бы нет деп кичине определенный акча чогултуп туруп, анан ошону бизнеске сала баштадым. Бизнести аябай эле көп тармактарда ачып көрдүм. Жабылып кеткен бизнестер болду, удачный бизнестер, неудачный бизнестер болду, акча күйгөн убактар болду, акча уткан убактар болду. Эми азыр деле болуп атат дегендей. Вот буюрса мындан пландар чоң, алда максаттар чоң иштерди жасаганга аракет кылып атабыз. Кыйынчылыктар болот, албетте. Кыйынчылыксыз бизнес болуп калбайт. Кыйынчылыктар азыр деле бар. Кыйынчылыксыз кызыксыз болуп калат. Мындай айтканда, бизнесмендин жолу, биздин тил менен айтканда, бизнесмендин жолу тайгак деп коет. Бир жыгылат, бир турат, бир жыгылат, бир турат. Ушундай экен анда. Ооба, сиздерге анда бизнесиңизде ийгилик каалайбыз. Достор, ушундай агаларыбыздан үлгү алайлы биз жаштар. Сиздер эсе чоң байкелерибиз. Ушундай инилериңиздерге өзүңүздөрдүн болгон жардамыңыздарды берип туруңуздар демекчибиз. Кол чабуулар достор. Ушундай бизнестин ээсине.